Sa'laba деген сахаба. Аты Sa'laba. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл кишине bir жумуш менен жумшаса, жолдо баратып, Мединада үйүндө жуунуп аткан аялга көзү түшүп калат. Огороддон бүгүнкү биздикиндей дарбаза жок, пескоблок жок. Жуунуп аткан аялга көзү түшүп калып, bir саамга токтоп карай калат. Мына аял жуунуп атыптыр деп. Аялдын жылаңаш жуунуп атканда көзү түшүп калат. Көзү түшөр менен сразу өзүнө келет дагы, Sa'laba, не күнөө кылдың дейт. Бул күнөөкөр жүз менен пайгамбарды кантип карайсың эми дейт. Sa'laba пайгамбарга Аллах Таала уже аят түшүрдү. Менин кылган ишимден кабар берди. Пайгамбарга бул күнөөкөр жүзүндү көрсөтпөйүн деп уялып, Мединадан чыгып качып кетет. 40 күн жоголот. 40-чы күнү Жебраил периште пайгамбарга келип туруп, Мухаммад, Sa'laba деген сахабаң Мекке менен Мединанын ортосундагы палан деген тоодо жүрөт, Таяшуда жүрөт дегендей, Сусамырда жүрөт дегендей, Sa'laba деген сенин сахабаң палан жерде жүрөт, барып чакырып алып келгин дейт. Пайгамбар Hazreti Умар менен bir сахабаны жиберет, барып Sa'labаны таап келгиле деп. Бул экөөсү барып айткан адрести карап таппайт. Bir койчуга туш келип, bir kişi çoğuşun adamdı körбөдүңбү mü dese, жанакы тозоктон качкан адамды издеп жүрөсүңөрбү дейт. Sen аны тааныйсыңбы dese, тааныймын дейт. Кайда көрдүң dese, 40 күндөн бери күн түн тынбастан Аллахым мен күнөөкөрдү кечиргин деп ыйлап, ушул жерде тоба кылып жүрөт. Тетиги жерге барып туруп, жарды карасаңар ошол жерде ыйлап, намаз окуп жатат дейт. 40 күндөн бери тоодо ачкарын Allah'a bul günөөкөр жүздү пайгамбарга көрсөтпө, кыяматты шерменде кылбай кечир мени Аллахым деп bir жолу көзү түшүп койгондугу үчүн 40 күн пайгамбарга келбей качып кетет. Hazreti Umar барып, Sa'laba, пайгамбар жөнөттү, жүр Мединага. Пайгамбар сени чакырып атат десе, Умар, пайгамбар менин не күнөө кылганымды айттыбы дейт. Айткан жок. Тообаңды Аллах кабыл кылды, Жебраил кабар алып келди. Günөөң жок, жүр пайгамбар чакырып атса барбаймын дейт, Hazreti Умар мажбурлап алып келет. Пайгамбарга келгенден кийин пайгамбар, Sa'laba, кыжалат болбо. Аллах тообаңды кабыл кылды десе, жок Расулалла. Пайгамбар маңда карап сүйлөп атса, тескери карайт. Мени кара, Sa'laba десе, Расулалла, бул күнөөкөр жүздү тиктебечи, сага көргөзбөйүн дейт. Bir жолу чоочун аялга карап койгондугу үчүн пайгамбардын жүзүнө карагандан уялат. Sa'laba кыжалат болбо, Аллах тообаңды кабыл кылды дейт. Sa'laba ошол бойдон барып, bir жума жок болот. Bir жумадан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Sa'laba дагы көрүнбөй калды десе, сахабалар, Расулалла, Sa'laba өлүм төшөгүндө жатат, инсульт алып дейт. Ошонон бери, сизден кеткенден бери тообаңды кабыл кылды десеңиз дагы ыйлап, Аллахым мен күнөөкөрдү кечиргин деп төшөктө жатып калды, өлүм төшөгүндө жатат дейт. Пайгамбар Sa'labaдан кабар алганы барса, уже өлүмү жакындап каптыр. Bir gününün ayından. Peygamber Sa'laba. Sa'labanı kökürögünü alıp başından sılap, kaygırma, özüne gel. Allah toobаңды kabul kıldı. Ya Resulallah, bul günөөкөр жүздү özüne jakındatpaçı, nары turçu. Bul günөөкөр жүздү берекелүү денеңе тийгизбе дейт. Paygambardын кол астында жан берет. La ilahe illallah деп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'labanın janazasını özü okuydu. Janazanı okugandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janazadan keyin putun uçumen basıp kaladı. Sahabalar, ya Resulallah, emni üçün putun uçumenen basasız dese, Sa'labanın janazasına düşkön periştelerin köptüğünden put koyorga jer tappay kaldım deydi. Bir güne Kuday'ın kantip karayımın, Peygamberdi kantip karayımın deyip bir toğva menen tübölük beyiştik janazasına jer betine batmagan perişteler düşüptür. Hurmatlı cemaat, bu okuyalardan biraz ülge alalı. Sen ölsün, koşunan keyde katkırat, Kudayga şükür uşundan kutulduk deyip. Sen ölsün periştemez, koşunan çıkbaşı mümkün.